Уже 5 aydan beri atam менен жакшы мамиледе экен. Апам билбесин, билсе билбейм. Кудайым сактасын, апам вообще мындай ойду мен угуп аткан болсо, апам кандай акыбалда болот. Көрсө азыркы кыздар байлык болсо, акча болсо, бул 50 жашта эле карабайт экен да. А мен анын Саламатсыздар, урматтуу Чүкмек YouTube каналы катталуучулары. Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Өзүмүн жакын досум атам менен жүрүп алыптыр дейт. Апама кантип айтам дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Маегибиздин алдында мен сиздер менен жакшы жаңылык менен бөлүшө кетейин. Россия Федерациясында башкы төлөмү жок. 6%дан үй алмакчы болсоңуздар, мен сиздерге Стоп Кочевник кыймылсыз мүлк агенттигин сунуштайбыз. Жарнамалык туудудан кийин маегибизди улантабыз. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроого так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Саламатсыздар, бет кабартында берүүгө өз каалоом менен келдим. Ушу жакын арада Москвада болгон үй бүлөдө болгон окуяны айтып берүүгө чечтим. Кимдир бирөөгө бул сабак болоптур, кимдир бирөө жашоосунда ушундай кайталап атса, кайталабайттыр, кайталабасын, сабак болсун деп айтып берүүнү туура көрдүм. Бул окуя биз үй бүлөбүз менен 15 жылдан бери Москвада жашайбыз. Жакын арада 5 ай мурун апам сиңдим ооругандыктан Кыргызстанга кетти эле. Анан өзүбүздө кенен болгондуктан жаныма шерик болсун деп дос кызымды чакырдым эле. Чогуу жашап, чогуу бир эмени бөлүп жеп, ал өзү салонда иштейт. Каранган салонда иштеген адамдар билесиздер, жашынакай, татынакай, сулуу, өзүн карап жүргөн кыз. Бекер жашап, чогуу жашап ушундай жүргөнбүз. Мен болсо өзүм ресторанда иштейм. Күнгө иштейм. Ошо суббота воскресеньяларда корпоратив же майрамдар болуп калган болсо, келбей калгандарда күн болчу. Бир күнү ошо эрте келип калсам, дос кызым көрсө уже 5 айдан бери атам менен жакшы мамиледе экен. Аны мен үйгө келип калсам, дос кызым душтукка кирип кетиптир. Душтукка кирип кеткенде телефонунда Жан деген бирөө эле кечке чалып атты да. Анан Жан деп чалып атканын мен аны байкаган эле жокмун, башында ойлогон эле жокмун. Анан эми көпкө чалып бергенден карап ким болот экен десем, мен атамдын сүрөтү менен коюп коюптур. Көрсө уже келгенден бери атам менен сүйлөшүп, атам менен жакшы мамиледе экен. Сиздин атаңыз канча жашта, эмне жумуштарды кылат? Атаңызга айтып көрдүңүзбү? Атам 50 жашта. Атам өзү жеке ишкер. Атам көп 4-5 бизнестин ээси десем болот. Өзүнө каранган, спортту эмесинде спорт менен да машыгып, өзү дагы жаш көрүнөт. Анан акчаны көп тапкандыктан атама кызыкканбы деп ойлоп койдум да. Же чындап азыр мен үчүн бул аябай кандай шок болдум десем да болот. Абдан жаман да болдум. Еще дос кызым ага мен жакшылык кылып, боор ооруса боорго тебет болду да. Анткени боор ооруп ага чогуу төлөбөй эле, билесиздер, Москва чергесинде үчүн квартирага жашасаң айына төлөнүп калат. Биздин үйдө бекер жашайт.
бекер жашайбыз, чогуу жашайбыз, чогуу барабыз, чогуу келебиз деп чакырган дос кызым мен атам менен мынча айтканда ойнош болуп жүргөн экен да. Аны мен 3 жылдан түшүмө кирген эмес. Анткени 5 жылдан бери доспуз, досум менен. 5 жылдан бери дос болгондуктан вообще андай 3 жактасам түшүмө кирбептир. Анткени подружкам аябай татынакай кыз да. Татынакай кыз, аны караган, жакшы көргөн адамдар да аябай көп болгондуктан мен атам менен жолугат, атам менен мамиле болот деп вообще ойлоп турдум да. Көрсө азыркы кыздар байлык болсо, акча болсо, бул 50 жашта эле карабайт экен да. А мен анын подружкамды 5-6 жылдан тааныгандыктан вообще атамды карайт деп ойлоп турдум. Эгер ойлосом вообще үйгө алып келбек эмесмин да. Көрсө жашоодо ар кандай болот экен да. Бүгүн бет кабартында эмне максатта келдиңиз? Ошону апаңызга айтуу максатындабы же ушул берүүнү атаңызга айтуу максатында келдиңизби? Бул келгеним кимдер бирөө үчүн жашоосун да кайталап аткан болсо кайталабасын деп, жанагы дос кызыма дагы эскертүү болсун. Эгерде дагы токтолбосо, мен даже сүрөттөрүн, видеолорун баардыгын интернетке берүүгө даярмын. Еще мен апам билбесин, билсе билбейм, Кудайым сактасын, апам вообще мындай ойду мен угуп аткан болсо, апам кандай акыбалда болот. Урматтуу мекендештер, сиздердин да ой пикириңиздерди комментарийге жаза кетиңиздер, кеп-кеңешиңиздерди. Балким ошол апасы билсе кызын дагы жаман көрүп калабы, кызын досу эле деп. Балким атасына дагы бүгүнкү күндө ушул нерсени чындыкты айта албай бир турган кез экен. Сиздердин да бир кеп-кеңешиңиздерди бериңиздер. Эгерде ошол кыз токтотпосо, бүт ошо соцсеттерге сүрөттөрүн, видеолорун ушундай биздин үй бүлөнү бузду деп жарыя кылам дейт. Балким ал кыз дагы көрүп аткан болсо, балким ушул ишин токтототтур. Бир үй бүлө сакталаттыр. Бүгүнкү күндө ошол апама айтсам кандай кабыл алат, эмне кылат деген бир максатта келиптир. Кеп-кеңешиңиздерди жаза кетиңиздер, сөзсүз окуйт. Сиздердин да жүрөгү көйгөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабартында берүүгө кайрылсаңыздар болот. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жакындарыңыз менен жакшы маанайда, жагымдуу атмосферада, эң башкысы суу үстүндө эс алып, же болбосо ар кандай маараке салтанатты өзгөчө белгилөөнү кааласаңыз, анда бизге кайрылыңыздар. Туулган күн, той маараке, кыз узатуу, кандай гана жакшы саамалык болбосун, өзгөчө, керемет элес калтырган бактылуу мүнөттөрдү биз менен өткөрүңүз. Табиатка суктанып, кыргыздын даамдуу тамактарынан даамсызып, көңүлдүү эс алып, чер жазып кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы байланыш номерлерине кайрылыңыз. Бактылуу мөөнөттөрүңүздү Бекболду мырзанын командасы менен өткөрүңүз. Волгоградский проспекттин биринчи выходтан чыкканда технохолду барыңыздар эле билесиздер. Ошонун экинчи кабатында Johnny Brand деген өзүнүн мекендештер ушундай мужской кийимдер сатып келет. Өтө сонун бир акцияларды, ушундай белектерди коюптур. Эгерде ушул жерден соода кылсаңыздар, мына мен очкимди кийип алды деп атсаңыз керек, 3000 соода кыласыздар. Ушундай очкилерди бекер аласыздар. Ал эми 5000 соода кылсалар, ушундай наушниктерди бекер алып кетсеңиздер болот. 7000 соода кылып, ушундай барсеткаларды бекер алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары ушул жерде Инстаграмга ким катталган болсо көрсөтсөңүздөр, каалаган товарларга 10% арзандатуулар бар. Бул жерде өтө сонун футболкалар 750ден жана 1000 рубльден, ошондой эле мен мына спортивканы эмне үчүн кийип алдым да, албай. Ушундай спортивкаларда 1000 рубльден, ушундай эле асты үстүн алсаңыздар 2,5 рубльден акция болот. Группа контакттары максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Мен видеонун аягында мына реестр тууралуу дагы көп маалыматтарды чыгарып атам. Реестрге онлайн үйдө отуруп эле кантип сиздер реестрден чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Азыр МВД басса өчүт болуп атат, госуслугадан да өтө албай атат. Ошол кайсыл сайттан же болсо кантип образецтердин бардыгын мен видеонун аягында айтып, деп түшүндүрүп берем. Кандай кылышты. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Урматтуу мекендештер, Волгоград проспектинин биринчи выходтан чыгып, технохолдун экинчи кабатына келгениңиздерде эле ушул жерде мынакей Johnny Brand деп ушул жерге келе бересиздер. Ондон оңго чейин демалыссыз иштейт, жеткирүү кызматтары дагы бар. Телефондон чалсаңыздар толук маалымат берет.